Коронавирустун мутацияланган жаңы түрү Кыргызстанга келиши мүмкүн. Ал эми Европанын 41 өлкөсүндө коронавирустун мутацияланган бул түрү күчөп, ооругандардын саны 1000ден ашып жатат. Деме колума тээп, эки жолу тээп, мына сол жак колума ургандыктан колум аябай чыдабай ооруп калды да. 2,5 жылга түшкөн үй бүлөнүн чири эмнеде? Бир кездерде бирге түтүн булатып жашаган түгөйлөр бүгүн жүз карабас душманга айланышты. 2 жылдан бeri белгili болгондой Жалил Атамбаевдин иниси менен 2 жылдан бeri соттошуп келе жатабыз. Маршруттук такси айдаган айдоочулар жол акыны 10 сомдон 15 сомго көтөрүүнү талап кылып жатышат. Ал тургай айрымдары бүгүн иш таштаганга чейин барышкан. Бишкекте маршруттук таксинин айрым айдоочулары ишин таштады. Жүргүнчүлөр болжогон жерине жете албай убара тартып, социалдык тармактан нааразычылык билдирип чыгышты. Шаардык бийлик болсо кайсыл тарапка жан тартаарын билбей ара жылды. Ал кыргыз адабиятындагы мыйзам ченемдүүлүктөн качты. Ошондуктан да анын СССР доорунда чыгармалардын жарык көрүүсүнө карама-каршылыктар жаралган чыгар. Ал кайсыл жазуучу экенин билесизби? Ирүүлүү легенда. Кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусупалиев. Саламатсыздарбы? Нур телеканалынан Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Арзымат Аланов. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргенде өлкөдө 41 сутка ичинде 69 кишиден вирус аныкталганы белгилүү болду. Бишкек шаарында 28 учур, Ош шаарында 7, Чүй облусу боюнча 11, Ош облусунда 1, Ысык көлдө 19, ал эми Жалал Абад облусунда 3 кишиден коронавирус табылды. Бул илдеттен Бишкекте 3 бейтап каза болгону да айтылат. Эскерте кетсе, Кыргызстанда март айынан бери COVID-19 илдетине 83 000 киши чалдыгып, 1000ден ашуун бейтап көз жумган. Ал эми коронавирустун мутацияланган жаңы түрү Кыргызстанга да келет. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында министрлик учурда илдеттин жаңы түрүнө даярдыктарды көрүп жатат. Сырттан учуп келгендерди текшерип, анкета толтуруп жатабыз. Мындан сырткары анализдерди текшерип жатабыз. Коронавирустун мутацияланган жаңы түрү чыгып калса, диагностика кылганга бир лаборатория ачтык, дейт министр. Ал белгилегендей, коронавирустун мутацияланган жаңы түрү күчтүү, жарандар санитардык эрежелерди сактап, бет кап тагып, колду бат-бат жууп, эл көп чогулган жерде аралыкты сактоо зарыл. Европанын 41 өлкөсүндө коронавирустун мутацияланган жаңы түрү күчөп, ооругандардын саны 1000ден ашып жатат. Вирустун жаңы түрү 2-3 эсе бат жугат. Жалпы Европа илдеттин жаңы түрү менен күрөшүүдө. Пандемияга даярдык көрүү боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилованын да жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев журналисттерге билдирди. Финполдун маалыматына караганда, козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы эки өкмөт башчысы Мухаммедкала Балгазиев, Кубатбек Боронов, мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, мурдагы саламаттык сактоо министрлери Космосбек Чолпонбаев жана Абдыкарим Сабиржанов, ошондой эле мурдагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын жоопкерчилиги да каралат. Мындан тышкары, пандемия учурунда келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүү маселеси өзүнчө өндүрүшкө алынган, тергөөчү жана ыкчам кызматкерлерден турган топ түзүлүп, аудит жүргүзүлүүдө. Айта кетсек, 12 январда мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Боронов Финполго сурак берип чыккан. 2020 жылдын 15 сентябрында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев шалаакылык жана кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кармалган. 2 жылга түшкөн үй бүлөнүн чыры бир нече жылдан бери чечилбей келет. Мирбек Калыбаев аттуу жаран экинчи жубайы Айсылуу Уркуева менен 2 ажырым жолго түшкөндөн бери Калыбаевдин үй бүлөсүнө тиешелүү болгон май коюучу жайды мыйзамсыз өткөрүп алгандыгын жана кайнатасы ур токмокко алгандыктарын айтып арызданууда. Ал эми экинчи тарап дагырага анын мурунку жубайы Айсылуу Уркуева айтылып жаткан маалыматтар караандай калп экенин айтып чыкты. 2 жылдан ашуун убакыттан бери соттук процесстер уланып, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатканын айтып, Мирбек Калыбаев аттуу жаран маалымат жыйын берди. Айтымында экинчи жубайы Айсылуу Уркуева менен 2019 жылы ажырашкандан кийин Калыбаевдин үй бүлөсүнө тиешелүү болгон май коюучу жайды жубайы өзүнүн наамына өткөзүп алган. Бул боюнча тиешелүү тараптарга кайрылып, жыйынтыгында Мирбек Калыбаевдин тарабына чечилиптир. Анын негизинде Уркуева соттун чечимине нааразы болуп, үстөнөн арыз жазган. Бул иштин жүрүшүндө Мирбек Калыбаев кайнатасы тарабынан токмоктолгонун айтууда. Деме колума тээп, эки жолу тээп, мына сол жак колума ургандыктан
Қолым аябай чыдабай ооруп калды да. Чыдабай ооругандан тергөөчүгө кайрылып мен кете берейин. Қолым чыдатпай атат. Мындалар тээ ушундай кылды десем, ана жерге барып аптекадан кетанол алып кайра кел деди. Кайра аптекадан кетанол алып келсем, қолым аябай чыдабай ооруду. Бирок ошол эле күнү ошол жерге арыз менен кайрылганбыз. Ички иштер органдарына мени мына Укуев Абдырайым тепти, мына РППга түшкөнү. Кайнатасынын токмокко алуусунан улам орган кызматына арыз менен кайрылган. Арыздын негизинде мурдагы кайнатасы Абдирайым Уркуев 48 саатка абакка алынган. Мындан улам Айсулуу Уркуева адилетсиз орун алып жатканын айтып видео кайрылуу жасаган. Biz 2 жылдан бери жай белгилүү болгондой Жайлы Атамбаевдин иниси менен 2 жылдан бери соттошуп келе жатабыз. Бул жерде Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Боронов Мураттын заказы менен бүгүн атам камап салышты. Бизде акыйкат барбы же жокпу, бизде закон иштейби же иштебейби? Тасмада аты аталып жаткан Ош шаарындагы аткаминер Жалил Атамбаев жана башка инсандар менен эч кандай тааныштыгы жок экенин Мирбек Калыбаев билдирүүдө. Мындай аттуу баштуулар менен байланышым болсо, бир нече жылдан бери чечилбей келген маселелерди эмдигиче чечип коймокмун деген жообун айтууда. Мындан улам мыйзамдуу түрдө ишти териштирип берүүнү суранышты. Түндө бунун ийин угуп алып, шаарда басалбай калдым мен. Атамбаев Жалил менен мен эч кандай мамилем жок. Теш бир эле айылдыкпыз, болду. Ушуга ушунчалык биз уят болуп чыктык да. Ал эми Абдирайым Уркуев учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканы боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кабарлашты. 1954 жылы туулган Ош шаарынын тургуну өзүнүн күйөө баласын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратында артынан байкоосунан келип тээп уруп жиберген. Натыйжада күйөө баласы колунан билегинен жарат алып, атайын экспертизанын Ош шаарындагы жана республикалык экспертизанын билдирүүсүнө караганда открытый перелом болуп, ачык сынык болуп туруп, ошонун натыйжасында бул жаран убактылуу кармалчага кече күнү 48 саатка киргизилди. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн экинчи тарап Айсулуу Уркуевага байланыштык. Бул боюнча кененирээк түшүнүк берүү үчүн маалымат жыйынга чогулушту. Атасынын мурдагы күйөө баласы Калыбаевтерди уртокмокко алгандыгы жалган жала деп айтып, анын убактылуу кармоочу жайга киргизилгени мыйзамсыз дейт кызы. Бул 3 баласынан өзүнүн 3 баласынан ушинтип отказ жазып аткан адамдан эмнени күтсө болот? Бул биринчиден. Экинчиден, кече мени айтыптыр, мас абалында келип, ичип алып келип деп айтыптыр, сүйлөптүр депчи. Эч кандай ичип алып келип мен сүйлөгөн жерим жок. Мен ошол жерде акыйкатты издеп, мен аркасыздан мен ошондой видеообращение жасадым. Бүт мүнктөрдүн апасынын атына, тууган уруктарынын атына бардыгына каттап жүргөн. Ошолордун баарын текшерип, бул кайсыл акчага, кайсыл каражатка өзү милицияда иштеп жүрсө, кайсыл каражатка ошонун баарын кылып жүргөн, ошонун баарын текшерип берүүңүздөрдү суранамын. Арызданып жаткан эки тараптын маселеси боюнча териштирүү иштери уланууда. Алар бул чечилбей жаткан иш боюнча укук коргоо органдарынан мыйзамдуу түрдө чечип берүүнү өтүнүшөт. Ал эми соттук процесстин жыйынтыгы ким тарабына чечилери азырынча белгисиз бойдон калууда. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Күч органдары жаза өтөө жайларында отургандардын кылмыштуу жол менен толтурган орток казынасынан мыйзамсыз жүгүртүлгөн 297 000 сом менен $8200 алышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматына билдиришти. Кылмыш жол менен келген каражаттарды аныктоо боюнча атайын операцияга Ички иштер министрлиги, Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кирген. Абактардын биринде жаза өтөп жаткан 28 жаштагы жана 33 жаштагы адамдар башкалардан көп убакыттан бери акча өндүрүп жүрүшкөн. Ошондой эле алар баңгизациятуу абак жайларынын ичинде жана сыртында кумар оюндарын уюштуруу боюнча шектелүүдө деп айтылат билдирүүдө. Абактагылардан чогулган акча мындан тышкары, мындайча айтканда, общак кассасына жөнөтүлүп турган. Иликтөөдө белгилүү болгондой, каражат электрондук капчыктарга салынып, кийин ар кандай кылмыш иштерин кылууга жумшалып турган. Ошондой эле бул топко кирген дагы 3 адам аныкталды. Алардын арасында аял киши дагы бар. Жыйынтыгында иштин фигуранттардын жашаган дарегинен 1 миллион сомго чукул акча табылды. Октябрь райондук прокуратурасы Бишкек мэриясына караштуу жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасынын жетекчилери мамлекетке 5 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгенин аныктады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы маалымдады. Маалыматка ылайык, алар муну бухгалтериялык документтерди жасалмалоо менен ишке ашырышкан. Бул факт Жазык кодексинин 205 беренесинин 2 бөлүгү менен бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Мындан тышкары аталган ишкананы текшерүү учурунда жетекчилик автоунаалардын тетиктерин сатып
сатып алууда мамлекетке зыян алып келген келишим түзүшкөнү аныкталган. Тендер учурунда бардык талаптарга жооп берген тараптардын сунушу четке кагылып, автобустарга тетик сатып алыш үчүн жалпы суммасы 7 миллион сомдон ашуун келишим түзүлгөн. Муну менен мамлекетке 1 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Бул фактта жазык кодексинин 322 беренесинин 2 бөлүгү пайдасыз келишим түзүү менен бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү башталган деп айтылат маалыматта. Ишкананын өкүлдөрү башкы прокуратуранын маалыматына комментарий азырынча берелик. Ал эми Бишкекте маршруттук таксинин айрым айдоочулары ишин таштады. Жүргүнчүлөр болжогон жерине жете албай, убара тартып, социалдык тармактан нааразычылык билдирип чыгышты. Көп өтпөй шаар мэри кайрылуу жолдоп, жол кире кымбатташы мүмкүн экенин айтты. Андан кийинки абалга кабарчыбыз токтолот. Бир жумадан бери жол акы маселеси күн тартибинен түшпөй келет. Маршруттук такси айдаган айдоочулар жол акыны 10 сомдон 15 сомго көтөрүүнү талап кылып жатышат. Ал тургай айрымдары бүгүн иш таштаганга чейин барышкан. Бул боюнча мэрия жана жүргүнчүлөр кандай ойдо? Алдыда айтып беребиз. Бүгүн таң эрте Бишкектеги айрым маршруттук таксилер ишке чыкпай коюшту. Мунун себебин билүү үчүн 211 кичи автобустардын токтоочу жайына бардык. Алар кадимки режимде иштеп жаткандарын айтышып, бирок жол кирени көтөрүү талабы болгонун жашырган жок. Кандай болгондо да жол акыны 10 сомдон 15 сомго көтөрүү керек деген айдоочулар анын себебин мындайча түшүндүрүп беришти. Жол киракыз болот да. Не, аз да Башка мел менен ошол эле да. Мас болот, конечно. А кто это? Макташ бираз кыйыныраак болот макташ азыр. Себеп бензин. Запчасть кымбат. Солярка бираз арзандады эле, кайра дагы кымбаттап койдук. Бүгүнкү абал мэриянын алдындагы транспорт башкармалыгы тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынган десек болот. Элди көчөгө калтырбоо аракетин көргөн топ маршруттук таксилер токтогон жерлерде жүрүшөт. Алар айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ортодогу чагымчылдардын сөзүнө кирип кетпөөгө үндөп жатышат. Кайсы бир айдоочулар WhatsApp группалар аркылуу кесиптештерин коркутуп, жумушка чыкпоосун талап кылганга чейин барышууда дейт. Мындан тышкары провокациялар да болду. Иштеп жаткан айдоочуларга коркутуулар да болду. Коркутуп, мисалы, ким линияга чыкса, барып машинесин талкалайбыз, же болбосо салайбыз, урабыз деген WhatsApp группалары бар. Ошол жактан атайын ушундай маалыматтар таратылды. Бул боюнча биз бардык маалыматты алып жаттык. Бул боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Азырынча юридикалык баа бериле элек. Учурда абал турукташып, баары өз иштерине кайтышты. Ал ортодо Бишкек шаарынын мэри Балбак Түлөбаев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу болгон окуя боюнча кайрылуу жолдоду. Анда ал айдоочуларды иш таштабоого чакырып, алардын жол кирени көтөрүү боюнча талаптарын чечүүгө жок дегенде 2 ай убакыт керек экенин айтты. Анан силер өткөндө айткандагыдай азыр эле сразу көтөрүп бериле дегениңер да туура эмес. Ошондуктан биз азыр өзүнүн процедурасы бар. Биз аны Министерство экономикага жиберип, ал жерден анын анализин чыгарып берет, анан кор кеңешке киргизебиз. Биз тарифти элдин акыбалына жараша силер менен сүйлөшүп көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек бизге. Мэрдин бул билдирүүсү коомчулуктун кызыгуусун арттырып койду. Көпчүлүк эл акыры аздыр көптүр жол кире кымбаттай турган жакка чыгып калды деп тынчсызданууда. Анда эмесе дал ушул жерден шаардыктардын оюн угуп көрөлү. Бизге окшогон пенсиялер кымбат эле болот го. 15 сом кымбат болуп калат. Жарымына жагып, жарымына жакпайт го дейм. Мага эмес деле жок. Айырмасы жокпу? Айырмасы деле жок. Пенсионерлер кандай болот анда? Мага жакпайт бул, жол кирени которбой эле койсун. Билбейм, студенттерге оор болуп калат болуш керек, 15 сом болсо. Уровень жизни у нас не повысился, зарплата не повысилась, а при этом дорога, если будет дорогая, не знаю, все люди возмущаются. Жол акыны көтөрүү маселеси көптөн бери эле айтылып келет. Чыңалып бараткан көрүнүш боюнча атайын жумушчу топта түзүлгөн. Аталган топ тараптардын жүйөлөрүн аныктап чыгышат. Эгер ага чейин коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учураса, мэрия жеке компаниялар менен кызматташууну кайрадан карап чыгып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн эскерткен. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур-Ньюс, Бишкек.
Кыргызленд экспортчылар жана импортчылар ассоциациясынын президенти Ленара Ниязбекова Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү экспорттоочуларды колдоп, өкмөткө кайрылуу жасады. Аракет жумушсуздукту жоюп, экспорттун көлөмүн арттырууга багытталган. Эгерде баары мыйзам чегинде болуп, ишкерлерге жакшы шарт түзүлсө, өлкөнүн казынасы байууга шарт түзүлөт дейт демилгечилер. Туңгуюп, жең ичинен атайын системдүү жолдор бар. Ошолордон өтүп аткан экспорт бул. Кыргызстан чет өлкөгө өндүрүмдөрүн сатканга караганда көбүрөөк сырттан сатып алат. Бул көрсөткүч экономиканын алсыздыгынан кабар берет. Ошол сатууга чыккан товардын да баары мыйзамдуу чыкпай өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп казынабыз аксап келет. Бул боюнча Кыргызленд экспортчулар жана импортчулар ассоциациясынын президенти Ленара Ниязбекова өкмөткө экспортты өндүрүү программасын сунуштайт. Экономикасы өнүккөн, экономикасы турукташкан, экономикасы стабилдүүлүккө багыт алган өлкө эл аралык аренада өзүнүн товарларын экспортко алып чыга алат. Бул кайрылуунун негизинде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушул экспорттук потенциалды колдоону, коргоону ишке ашыруу менен бирге төмөндөгүдөй айрым бир иш аракеттерге көңүл буруусу абдан зарылчылык болуп атат да. Мисалы үчүн биз ушул айыл чарба азыктарын, товарларын экспорттоо менен бирге бүгүнкү күндө жерден сатыкка чейинки бирдиктүү системаны түзөлү деп атабыз. Аткезчиликке өкмөт тарабынан чек коюлушу керек. Системдүү кызыл кулактык же перекупчиктер, алардын иш аракеттерин мыйзамдаштыруу, сергек атаңдаштыктын калыптана электиги, чийки аналитикалык билдирүүлөр, божомол маалыматтар, экспорттук потенциалдын жана экспортерлордун корголбогондугу, экспортты колдоочу мамлекеттик банктын жоктугу. Азыркы учурда дыйкандар өндүргөн жер жемиштерге чет өлкөгө суроо талап көп. Маселен, Кулпунай кожогат. Күн сайын тонналап экспорттолгон бул жемиштер өлкөгө бир топ киреше алып келет. Өлкө Кулпунай менен толук камсыздалгандыктан чет жака канча чыкса да баасы кескин өзгөрбөйт. Бизге күнүнө 5 тонна клубника чыгат дыйкандар. Ушул жерде дыйкандар күнүнө ар бир киши жок дегенде 100 килограммга чейин алып чыгышат. Күнүнкү экспорт кылган товарыбыз 10 тоннага чейин жетет. Основной Россияга, Казакстанга экспорт кылабыз. Бул жакта өзүбүздө ИП бар. Ошого документтерди оформить этип алдырабыз. Жолдон эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Калган бүт бардык жоопкерчиликти шопурлар өзүнүн мойнуна алып бизге товарды жакшынакай жеткизип берет. А бул жакта сатууда эч бир тоскоолдук болбойт. Айрыкча Кыргызстандын продукциясы бул жерде элдер северде. Биз север демекчи биз Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, Пангады ушул жактарга сатабыз. Бул жерде, например, ИПиң болсо мэрияга кирип, жер сурайсың, мен ушул жерге туруп сатсам болобу. Например, больницанын алды же, школдун алды же, торговый центрдин алды. Ошол жерде алар абсолютно бесплатный ал жерге справка жазып берет, ал жерден туруп сата бересиздер. И эч кандай тоскоолдук болбойт. Ал эми эт менен камсыздай албай калгандыктан суроо талап болгон менен өлкөбүз ал багытта даяр эместигин көрсөтүп, аткезчилик күчөп экспорттоого тыюу салуу менен аякталды. Каяктын уyu байке бул? Ызгатанын уyu. Канча суроо аласыздар буга? Кыргызстан негизинен картошка, сарымсак, пияз, ошондой эле майда жана ири мүйүздүү мал экспорттойт. Өлкөдө расмий маалымат боюнча 8 миллион баш майда жана ири мүйүздүү мал бар. Өзбекстанга 2019 жылдын күз айынан 2020 жылдын аягына чейин 3% майда жана 2% ири мүйүздүү малды экспорттогон. Бүгүнкү күнгө расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 6 миллион баш майда мүйүздүү мал, расмий эмес маалымат боюнча 9 миллион баш бар. Эгерде жогоруда айтылган сунуштар аткарылса, баары мыйзам чегинде болуп, экономиканын өнүгүүсүнө өбөлгө түзүлмөк дейт аталган ассоциациянын президенти. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жараев, Нурньюс, Бишкек. Ырчы Кайрат Премердиевден Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттин наамы алынган жок. Бул тууралуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын маалыматына таянып, президенти маалымат кызматына билдиришти. Жаза кодексинин 64-беренесине ылайык адамдан мамлекет тарабынан берилген жогорку сыйлыктар ал кызмат абалынан пайдаланып, оор жана өтө оор кылмыш кылганда гана кайтарып
алынат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле мындай жооп Маданият, маалымат жана туризм министрлигине жөнөтүлгөнү кошумчаланды. Көп өтпөй министрлик Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун ырчылар Курал Чокоев менен Кайрат Примбердиев менен жолукканын кабарлады. Жолугушуу жылуу маанайда өтүп, мындан ары пайдалуу демилгелерди биргеликте аткаруу боюнча макулдашуулар болгону кошумчаланды. Эске салсак, буга чейин Курал Чокоевдин чет элдик көрсөтүүлөрдү туураган долбоору чыгып, аны интернет колдонуучулар катуу сынга алышкан. Ырчы Кайрат Примбердиев жана Кайрат Кыргыз катышкан бул долбоорду коомго жат, адепсиз сөздөр айтылат. Маданият министрлиги 2011-жылы Чокоевго ыйгарылган маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алган. Ал эми Примбердиевдин эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу боюнча президенттин аппаратына сунуш жөнөткөн. Кыргыз адабиятында жазуу стили менен өзгөчөлөнгөн эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин 80 жылдык мааракеси өткөрүлдү. Анын чыгармаларынын жыйнагынан турган 2 томдук китеп басып чыгаруу алдында турат. Китепте бул убакка чейин коомчулукка жарыялана элек чыгармалар орун алат. Ал эми китепти басып чыгарууга атайын марафон уюштурулуп, ага адабият сүйүүчүлөр, көрүнүктүү инсандар жана анын жакын саналаштары катышкан. Өткөрүлгөн адабий кече боюнча кабарчыбыз алдыда кенен айтып берет. Кыргыздын кеп байлыгына салым кошкон, кыргыздын атагын алыска чыгарган бүгүн эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин 80 жылдык мааракеси. Аны менен катар сүйүү менин чымчык болуп сага учат аттуу чыгармачылык кечесине анын жакындары, санаалаштары, адабият ышкооздору чоң залга чогулуп отурушкан. Мына ушул кечедеги орундуу окуяларды сиздерге чагылдырып берүү үчүн биз дагы камынып турган чагыбыз. Алдыда кененирээк тааныштырып берүүгө аракет жасайлы. Кыргыз адабиятында терең психологизмге каныктырган чыгармалар жазуучу Кубатбек Жусубалиевге таандык. Анын жазуу стилинин өзгөчөлүгү СССР учурунда оозго алынып, чыгармаларын басып чыгарууга бир топ каршы пикирлер жана кыйынчылыктар орун алган. Чыгармаларынын өзгөчөлүгү анын дүйнө адабияты менен терең тааныштыгы менен байланыштырышат. Эмне үчүн ушундай чыгармаларды жазып калды деп көрсө, бул бай жаш кезинен эле бай китептерди окуп, бул дүйнөлүк адабияттар менен өтө терең тааныш. Образ түзүү ыкмасы таптакыр башка да. Бизде мына социалисттик реализм методунда жазган жазуучуларыбыз баягы төгөрөк төп келишкен каармандар болот да. А бул кичинекей каармандар таптакыр башка. Бир карасаң мындай апенди сыяктуу да сезип кетесиң да. Кайталангыс таланттын жашоосунда жалгыз деген сөз ээрчип жүргөндөй. Анткени ал төрөлгөндөн 3 күн өтпөй атасынан айрылып, чоң энесинин колунда калган. Бир тууганы жок жалгыз чоңойгон жазуучунун жалгыз кызы бар. Мындан улам жалгыздар жалгыз болот деген кептер Сатканбай Момуналиевдин Кубатбек Жусубалиевге арналган ыр саптарында айтылат. Жармаштар биригишип, жалгызга үрүп турат, арсыздар кылыгына акыйкат күлүп турат. Бүркүттү бүркүт тааныйт, жалгызды жалгыз билет. Жалгыздар биригишпейт, жалгыздар жалгыз жүрөт. Жалгыздын бактысы да, жалгыздын арманы да окшошпой жалгыз болуп жаралып калган. Себеби бул жалганы ошол убакта Кубатбек Жусубалиев чыгармачылыгын ар кандай пикир айтылган жазым эле да. Ошо буна. Кубатбек Жусубалиев чыгармаларын кыргыз тилинде, ал эми ырларын орус тилинде жазган. Ал өзүнүн орус тилин үйрөнүүдөгү орундуу окуялар менен тең бөлүшүп, өткөн өтмүшүн да эске түшүрдү. Орустун адабиятын окуду. Себеби дүйнөлүк. А мен түшүнбөсөм, менин чоң роман окуй бер деди, түшүнбөсөң да. Мен ошондо Горкийди, Толстойду баарын окуп чыктым мен баягы. Анан кийин ошо аягында бир ушул мен университетке окуганым ушул болду. 3 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби жана Анна Каренинаны окуп калдым. Толстой. Ошону окугандан түшүндүм да баштан аягы. Ошондо мен аябай сүйүндүм. Ушул радость, ушул мен кубанычым ушул акчаны менде жашайт да. Кыргыз адабиятынын көркөм чыгармасынын композициясында мыйзам ченемдүүлүк орун алат. Бирок эл жазуучусу Жусубалиевдин чыгармаларында андай учурду кезиктирүүгө болбойт дейт этнограф Абдимиталип Мурзахметов. Анын чыгармаларында турмуш кандай болсо, ошондой чагылдырылган. Мыйзам ченемдүүлүк байкалбасын айтат. Чыгарманын прологу, анан окуянын баяндалышы, анан чиелениши, анан чечмелениши, кульминациялык чекити, анан чечмелениши, аягында эпилог дейбиз дагы. Бая даяр калыптанып калган, ошондой немеге айталык формага көнүп калган да окурман журту. Жусубалиевдин чыгармаларында андай нерсени учурата албайбыз. Бул кишиде деги эле андай сюжет, композиция деген нерсе жок Жусубалиевдин чыгармаларында.
Бул турмуш кандай болсо дал ошондой эме кылат. Мен ағамдың ошол карачы тарыхына кайрылдым. Дүйнөдө канчаң ойлосоң, төр жаралган турбайбы. Кубатбек Жусубалиевдин чыгармаларынын топтомунан турган 2 томдуу китеп чыгаруу астында турушат. Чыгармалар басып чыгарууга даяр. Томдукта жазуучунун бул убакка чейин коомчулукка чыга элек чыгармалары орун алат. Ушул кезге чейин анын чыгармаларынын томдугун чыгарууга мүмкүнчүлүк болбогонун эл жазуучусунун кызы Жамбы Жусубалиева айтат. В силу разных обстоятельств не получилось. Ар түрдүү кырдаалданууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Эми жеке сүрөттөрү менен 2 томдугун чыгарууну каалап турам. Биринчи томунда анын бардык окуялары менен повесттери камтылат. Муздак дуалдар чыгармасынан сырткары. Анткени ал өзгөчө орунду ээлейт. Ал эми экинчи томдо Жесир аял повестинен тышкары коомчулукка чыга элек орус тилиндеги чыгармалар. 90-жылдары Союз ураганына байланыштуу чыгарма жарыкка чыкпай калган. Менин оюмча азыр убакыт келип жетти. И плюс муздак дуалдар. Өткөрүлгөн 80 жылдык маарикеге келген коноктор жана көрүнүктүү инсандар белектерин жана акча каражаттарын тапшырып жатышты. Чогулган акчага жогоруда айтылган 2 томдук китебинин басып чыгарылуусуна жумшалат. Кубатбек Жусубалиевдин китептери ар бир үйдүн китеп текчесинен орун алуусун каалаган инсандар дагы да жардам берүүгө даяр экенин билдиришти. Ал эми Жусубалиевдин учурда күн автопортретин тартып бүтө элек, муздак дуалдар жана 7 сөз Конфуция аттуу китептери жарык көргөн. Нурзата Сыдыкова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз, Ош шаары. Каракулча районунун Жетим Төбө айылында бирден бир муктаждык маселеси чечилди. Дегенибиз элден элге демилгеси менен айылдын тургундары үчүн атайын машыгуучу спорт зал курулду. Анткени бул убакка чейин спортко кызыккан жаштар башка айылга барып машыгып келишкен. Элдин каржылоосу менен бүткөн спорт сарайдын ачылуу аземи 16 январда болуп өттү. Мындай самалыкка күбө болгон айыл тургундары кубанычы койнуна батпай турган кези. Каракулча районунун Жетим Төбө айылында мына ушундай болгон спорт зал курулду. Элдердин каржылоосунда курулганын белгилей кетсек болот. Мында бүгүн 16 январда спорт сарайдын ачылыш аземи болуп, айыл тургундарынын кубанычында чек жок. Медербек Кыдыралиев Жетим Төбө айылынын сыймыктуу спортчусу. Ал бир канча ирет өлкөнүн атын таанытып, эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болгон. Жергиликтүү калктын биримдиги менен тургузулган спорт залдын курулушуна спортчу да сүйүнүп турган чагы. Залга эми спорт сүйүүчүлөр келип, ар кайсы спорт түрү менен алектенгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү дейт спортчу. Биз буга чейин бул спорт зал жокто, аябай кыйынчылыкта ушундай карды күрөп коюп ойночу элек. Ушундай кыйынчылык күндөрдө чоңойгонбуз. Эми будан бияка жаштарга буйруса, мен ойлойм, жакшы будан дагы чоң спортсмендер ушу айылдан чыгат деп ойлойм мен. Узуну 24 метр, туурасы 12 метрде, бийиктиги 8 метрде түзгөн спорт клуб Жетим Төбө айылынын элинен чогулган каражаттын негизинде курулган. Мындан сырткары чет өлкөдө эмгектенген мигранттар жана шаарда жашагандар да каржылык колдоо көрсөтүптүр. Жолубуз, таза суу, мектеп, ФАП, детсад баары чечилген, бир гана спорт залы калган болчу. Ошол спорт залды биз ойлонуп отуруп, бир мамлекет бизге эмне кылды дебестен, биз мамлекетке эмне жасадык деген максатта ушул ишти бир марафондун негизинде элдин салымы менен мен демилге көтөрүп баштап салып бүтүрүп бердик. Анан ушуну 2 миллион 200 миң сомго бардык раздевалка, душ бардыгысы менен бүтүрүп бердик. Маалыматка караганда буга чейин Жетим Төбө айылындагы Таштан Суранбаев атындагы орто мектептин окуучулары диний тарбия сабагын ачык асман алдында өткөрүшчү. Мындан улам элден элге салынган спорт сарай билим берүү мекемесинин жетекчисине өткөрүлүп берилди. Орун бежекебизге тапшырып коюн, отуруп уруксат этиңиздер. Эми бул жерде айта турган нерсе, буга чейин биздин мектеп баягы типтүү эмес, айыл жериндеги эң эски мектептердин бири болуп, балдарыбыздын айрыкча спорттук машыгуулары ачык аянтчада, кыштын күндөрү, суук мезгилдерде аябай шартыбыз туура келчү эмес. Бирок мына бүгүнкү күндө ушул бардык шарттары келип, бизге жакшы шарт түзүлдү деп аябай сүйүнүчтө турам. Жакшы саамалыктын күнөөкөрү болгон айыл тургундары үчүн да бул жакшы жышаандын белгиси дешет алар. Анткени бул убакка чейин айылда мындай иш-чара болгон эмес. Ошондой эле бул спорт залдан чыган спортчулардын өсүп чыгышына ишеним билдиришти. Жакшына элге кадырлуу, ушундай элге көрүнүктүү болуп, эл соолуктары менен балдар ушул жерден
оюн кура берсин. Буга чейин спортко кызыккандар башка айылдарга барып ойноп келишет эле. Техника менен барышат или атчан барышат. Спорт абдан жакты, бизге жакшы. Курган адамдарга да чоң рахмат. Кошумчалай кетсек, Кара Кооз айыл өкмөтүнүн Жетимтөбө айылындагы спорт сарай ушул айылдын волейбол боюнча оюн көрсөткөн Маманов Медетбектин атынан коюлган. Бир айдын аралыгында бүткөрүлгөн машыгуу залдын ачылуу аземине жогорку кеңештин депутаттары, райондук администрациянын өкүлдөрү жана жергиликтүү активисттер катышты. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Карагулжа району. Жакшы балдарды чыган спортмендерди берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыздар. Даректер экранында көрсөтүлгөн. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.